Нурай, тукумумдагы ооруну жашырып турмушка чыгышым тууралуу. Бул катты алыс Орусиянын бир шаарынан жазып жатам. Башкалар үчүн турмуш куруу таттуу кыял болуп жүрүп, кубаныч менен ишке ашат. Ал эми мен үчүн турмушка чыгуу деген нерсе баш катырган маселе болуп келет. Бул темага келгенде ойго тунам да калам. Жыл жаңырса, буйруса 33 жашка толом. Ырас, мен үй бүлөлүк бакыттан кечигип келатам. Мындан да кеч болуп калбаса экен деп жакындарым тынчсызданышат. Мени болсо мындан да башка маселе ойго салат. Ата-энем 3 уул 3 кызды эрезеге жеткизишти. Мен 5-чи баламын. Иним бар. Айылдан карапайым жашоосунда кудуң шуңуңу жок жөнөкөй мүнөз менен чоңойдук. Атам менен апам да жоош момун катуу айтууну билбеген жандар. Эсимде, улуу эжем турмушка чыгам дегенде атамды катуу ой басып, апам да ыйлап алды. Анда жай отуруп бизге бир сырды ачып беришти. Апам: "Мен ар бириңердин жарыкка келишиңерди заарканып күтчүмүн. Кайсы балам тукум кууган балекет оору менен төрөлөт деген ой уйкумду бузчу. Ал турсун жакшынакай өсүп жатканыңарда да ден соолугуңардан шек санап, көз карашыңарды тилиңерди аңдып эле жүрдүк. Кудайга шүгүр, баарыңар жакшысыңар. Бирок эми кимиңердин балаңар кандай абалда жарыкка келет деп ойлоп жүрөм", деди ыйламсырап. Көрсө апамдын таенеси тубаса дудук, дүлөй адам болуптур. Буга анын апасы алып жүргөн оору себеп экен. Апам тарапта тукум кууган бул илдетти жалаң кыз кишилер алып жүрөт экен. Балдары балалуу болушса эч кандай маселе жок. Жакшынакай эле төрөлө беришет. Ал эми айрым кыздардын балдары дудук, дүлөй болуп төрөлүп калуулары мүмкүн экен. Мисалы, менин таекелеримдин балдары ден соолугу чың. Ал эми бир таежемдин кызы дудук, дүлөй. Ошол күнү үчөөбүздүн кимибиз балдарыбыз кандай төрөлөт деген табышмак суроо туулду. Атам апам тууралуу билбей эле ала качып алган экен. Бактыга жараша баарыбыз сак-саламатта болгондуктан эч маселе жаралбай жашоолору жакшы уланыптыр. Бирок үчөөбүздүн келечегибиз ата-энемди өмүр бою санааркатып келет. Илгери бир бала 3 нерсени жакшы көргөн. Алар чоң утуштар, бат төлөмдөр жана чоң коэффициенттер. Бир күнү ал ставка койду. Анан Ал көптөгөн акчаларды утуп алды. кайдан? 1xbet'тен. Ал кайсыл бала? Ал сенби? Жок. Ал сен. Шилтеме видеонун астында. Улуу эжем эрте эле турмушка чыгып кетти. Түн наристеси уул болду. 6 саны аман экенине сүйүнүп, эжем кош бойлуу болгондон бери тарткан санабыз тарап эс алып эле калдык. Кийинки эле жылы дагы төрөп кыз күтүштү. Кызы биз тараптагы оору менен жарыкка келди. Наристе жарыкка келгенден 1 ай өтпөй эле кулап укпай жатканы билинди. Эжем, жездем, кудагыйыбыз тегиз тыным албай доктурга каттай башташты. Улам бир жерге барып көрүнүп, наристенин угуусун үмүттөрү чоң болду. Ата-энем баары эмнеден улам болуп жатканын билип турушса да унчуушкан жок. Эмне дешмек? Наристе укпаганы гана болбосо, кадимки балдардан кем калышпай кылыктары чыгып чоңое берди. Анан маалынан кечигип сүйлөөсү маселе жаратты. Кайрадан баягы текшерүүлөр, дарыгерге каттоо башталды. Канчалаган дарылануудан өтүштү. Бир нече жыл кыздын ден соолугу менен алышып жүрүп, акыры баары тубаса экенине ынанышты. Биз тарап ошондо гана үн катып, жөн жайды ачык айтууга туура келди. Дагы эжемдин кайын журту жакшы адамдар экен. Эч кандай ашык кеп козгобой наристенин бактысын гана тилеп калышты. Эжем менен жездемдин жашоосу уланып келет. Тилекке каршы толук бакытта эмес. Ал кызынан кийин дагы бир жакшынакай ден соолуктуу бала күтүшкөн. Андан кийин кызы кайра так эле ушундай улуу кызындай угуу жана сүйлөө мүмкүнчүлүгүнөн чектелип төрөлдү. Бул жолу баарын кадыресе кабыл алышты. Анткени менен баланын оорусу ата-эненин жүрөгүн мыжып гана турат экен да. Эжем өзүнөн өзү кепке кемтик, сөзгө сөлтүк боло берет.
дагы жездемдин таза сезими аны эл аралатып бастырып жүргөндөй сезилет мага. Болбосо кыздары үчүн сана тарта берип таптакыр эле чөгүп кетчүдөй. Азыр алар атайын бала бакча, мектепке барышат, өзгөчө кароого муктаж. Анан ушундай кыздардын келечеги кантип энесин ойлондурбай койсун. Байкуш эжем, турмуш куруу жолдору кандай болот, кандай адамга кез келет, бүлө курса да өздөрүндөй кыздарды төрөшөбү деген жообу туман суроолорго жем болуп жашап келет. Аялдын тартар түшүгү көтөрөр жүгү окшош болгону менен күйөөсү, кайын журту, айланасындагы адамдары окшобойт экен. Биринчи жездем жакшы чыкканы менен кийинкиси ага дээрлик карама-каршы чыкты. Эжем экөө балалуу болгондон кийин эле уруш талаштары көбөйүп, эжем үйгө он келип кетти. Жарашышат, ажырашышат, кайра табышып жашап калышат. Айтор түшүнүп болбойт. Улуу баласы чоңоюп калса да эжем экинчисин төрөөнү каалабай сактанып келет. Себеби жездем уулу сак-саламат экенине карабай биздин тукумга тийишип, эжемди ызакат экен. Уу кептерди айтып, орлуу бала тууган эжең дегенге чейин барыптыр. Ушундай тайкы адамдар да болот экен да. Ошол себептер менен мен эжем кокус кийинки балам укпай, сүйлөбөй калса күнүмдү караңгы кылат. Соо турганда эле жашообуз бул. Андай болсо эмне күндү көрөм деп турмуштан көңүлү калып жүрөт. Байкуш атам менен апам эки эжемдин ушундай тагдырларын көрүп, ичкендери ирим, жегендери желим. Айрыкча апам кыздарына жардам бере албай же ойлобой кое албай бушайман экенин байкайм. Бала берсе, ден соолугу менен берсин деп бекер айтышпайт тура көрсө. Үй бүлөбүздүн башындагы ушундай тагдыр турмуш курууга чечкиндүү кадам жасоомо тоскоол болуп келет. Мектеп жашымдан эжелерим түркүн маселесин ата-энем менен кошо көрүп, кошо кей берип, турмуштан эрте күндө эле көңүлүм сууп калгандай. Ырас, ушул жашыма чейин жигит жандаган күндөр болду. Бирок алардын эч биринен эртеңки күнүмдүн кепилдигин көрө алган жокмун. Бири экинчисинен жездемде эзиме чыгып калсачы деп чочуладым. Жакшы деп ишенгеним жанагыдай оору менен төрөлгөн балдардын тиги жездемдей болуп мээримдүү асырай алабы деп шек санайм. Антип канчасынан кол үздүм. Бойго жеткен кызы көз ээрчигенинен да сөз ээрчигени жаман экен. Кайсы жакка барбайын тааныштарың, качан турмушка чыгасың, күйөөгө кетпей эмне кылып жүрөсүң дегендери менин безиме тиет. Бир гана ата-энем менин ичиндеги санааны айттырбай туюп жүрүшкөндөй. Бир күнү 3 балалуу курбомдукуна конокко барып калдым. Башка меймандар узаган соң анын жанында узакка калып маектештик. Узун кептин аягы менин жеке жашоомо келип такалды. Андан да кызыгы айда бир маалда мага жалгыз жүрө бербей, жок дегенде өзүң үчүн төрө албайсыңбы? Жашың биротоло өтүп кете электе деди. Кыз абийири менен бир сызыктан чыкпай жашаган мен үчүн бул кеби өтө катуу тийди. Ушундан улам өңүм абдан бузула түшсө керек. Айда да кызыктай боло түшүп, эми жакшы адам менен мамиле куруп, анан кош бойлуу болуп алсаң, жашооңор андан ары уланып кетеби дегеним, деди чалдык койду. Ал мага бул сунушту эле эмес, кимден төрө алышым керектигин кошо ойлонуп коюптур. Жолдошунун аялы менен ажырашып кеткен досу буга ылайыктуу экенин кыйытып өттү. Ага да мен тууралуу айтышса керек, анысы болбогон бир шултоо менен чала баштады. Бир чалуусун алып, экинчи чалуусун албай жүрүп да андан кутула алган жокмун. Чалуулары сыяктуу эле арзыбаган нерсени шылтоо кылып жүрүп, жолугуп кетти. Акыры экөөбүз жакшы маектешке айланып, бири-бирибизги жакындан тааныдык. Мамилебиздин аягы алдын ала белгилүү болгондой эле баш кошуу сунушка жетти. Баса, мен баягы курбум сунуштагандай андан төрөп алууну таптакыр ойлогон жокмун. Жана мындай нерсеге тарбия көргөн ыйманы бар аял заты катары эч качан жол бербейм. Эми мен аны менен мамиле улантсам, үй бүлө катары гана улантам. Болбосо таптакыр кол үзүшүм керек. Бирок бул эки жолду тең тандагым келбей, башым катып турган кез. Албетте, мен да турмушка чыгып, жолдошум менен эркелешкен жашоодо жашагым келет. Андыктан андан да кол үзүү мага оңой болбойт, каалабайм. Анткени ага жар болсом, кандай балдар төрөлөт деген ойдон башым катат. Бир туруп баарына тобо келип,
балким апамдай болуп ден соолуктуу балдарды төрөйттүрмүн дейм. Антсе да азыркы менин алдымда турган башкы суроо башка. Ага бул илдет тууралуу айтышым керекпи? Алдын ала кабардар кылып койсом, мунун чыккынчылык болуп калбайбы?